Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабактан биз тажы вирус оорусунан кантип сактануу керек деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты. Бул темадан биз азыркы мезгилде бүт дүйнө өлкөлөрүн түмөн түйшүккө салып кооптондуруп жаткан тажы вирус оорусу кандай жолдор менен жугаарын билип, андан сактануу эрежелери жөнүндө түшүнүк алабыз. Аягында темага байланыштуу кызыктуу жомокту окуйбуз. Кана балдар, анда кунт коюп угуп түшүнүп олтуралы. Жомок аралаш сабак. Балдар, биз карантинде эмне үчүн отурабыз? Албетте оору жугузуп албайлы деп. Бирок биз бул жолу өз ден соолугубуз үчүн гана эмес, жалпы эле кыргыз элинин саламаттыгын сактап калыш үчүн үйдө олтурушубуз зарыл болуп жатат. Бул бирөө баар үчүн, баары бирөө үчүн деген улуттук тилектештиктин жана элдик ынтымактын өрнөгү дээр элем. Ойлонуп көрөлүчү балдар. Эгерде мен бүгүн үйдө отурбай, көчөгө чыгып, кокус бирөөдөн оору жугузуп алсам, анда менден ал оору ата-энеме да, үйдө чогуу жашаган бир туугандарыма да, досторум менен классташтарыма да жугат. Ал турсун алардан жалпы эле элге тарап кетиши мүмкүн. Бул абдан коркунучтуу. Көрдүңөрбү балдар? Бүгүн менин мойнумда болуп көрбөгөндөй чоң жоопкерчилик турат. Демек бул жоопкерчилик бүгүн ар бирибизге тиешелүү. Ошондуктан баарыбыз өз жоопкерчилигибизди терең сезип, сактанышыбыз зарыл. Ал эми биз үчүн бул оорудан сактануунун эки жолу бар. Биринчи, медицина кызматкерлери көрсөткөн гигиеналык эрежелерди так сактоо. Экинчи, адамдык мыкты сапаттарды көрсөтүү. Же таза, тыкаан, сергек, чыдамкай жана эрктүү болуу. Мындай сапаттагы балдар бардык кыйынчылыктарды көтөрө билет. Ата-энесинин тилин алып, үйдүн короосунан чыкпай китеп окуп, сабак даярдап, сүрөт тартып отурууга эрки жетет. Андай балдар кандайдыр бир пайдалуу нерселерди ойлоп табууга да жөндөмдүү келет. Эмне үчүн гигиеналык эрежелерди так сактоо керек? Бүгүн бул оору гигиеналык эрежелерди сактоого анчалык маани бербеген Америка, Италия, Испания, Индия өңдүү чоң өлкөлөр баштаган 180ден ашык мамлекетке тарап, дүйнө элдеринин чоң коркунучуна айланып турат. Ал эми дүйнөдө болгону 200ге жетпеген, тагыраак айтканда 197 өлкө бар. Эсиңерде болсо, бул оору 2019-жылдын декабрь айынын аягында Кытай мамлекетинде башталган. Муну ошол 3,5 айдын ичинде Кытай мамлекети гигиеналык эреже талаптарды катуу сактап, бул ооруну токтото алган жалгыз өлкө. Демек, гигиеналык эреже талаптарды так сактоо аркылуу бул ооруну жеңүүгө болот экен да. Андай болсо балдар, биз да аны жеңип чыгууга жардам берели. Сабакты бушуктоо. Бүгүн медицина кызматкерлери гигиеналык эреже талаптарды сактоонун 7 эрежесин тааныштырып, аны аткарууну элден өтүнүп жатат. Ал кайсы эреже талаптар? Өз алдыңарча жазып, класстер түзгүлө. Ошентип биз бул жугуштуу оорудан сактануу эрежелери тууралуу ой бөлүштүк. Эми өз билимибизди бушуктоо үчүн тажы вирус оорусу кандай жолдор менен жугаары жана анын коркунучтары тууралуу силер үчүн жаңы эле жазып бүткөн жомогумду да окуп берейин. Тажы вирус оорусу кандай жугат? Жомок. Бир класста Жандар жана Калдар аттуу кошуна балдар окуду. Жандар мүнөзү токтоо, тил алчаак өстү. Ал эми Калдар болсо кежир да ашкан тентек деле. Жандар мектептен чыкканда түз эле үйүнө жөнөйт. Аны үйүндө сүйүктүү ата-энеси күтөөрүн билет. Ал эми Калдар болсо түз келбейт. Ал үйү жөнүндө ойлоп да койбойт. Кааласа чоң жолго чыгып автомашиналарга тоскоолдук кылат. Кааласа жолго таш ыргытып ойнойт. Кой дегенге такыр болбойт. Айтор бир тентектик кылбай үйүнө келбейт. Ошондуктан аны апасы ар дайым издеп жүргөн. Бир күнү мугалим: "Балдар, тажы вирус деген өтө жугуштуу оору чыкты. Андан үйдө отуруп сактангыла" деген буйрук келип, директор мектепти карантинге жапты, деп окуучуларды үйлөрүнө таратты. Жандар классташтары менен коштошуп үйүнө келди. Ал мугалим көрсөткөн эрежелерди ошондон баштап сактай баштады. Тез-тез самындап жуунуп, сабагын даярдап китеп окуду. Ата-энеси ага ыраазы болду. Ал эми Калдар болсо үйдө 2 күн болбой жатып эле жадай баштады. Бир күнү ал апасына көрүнбөй короодон качып чыкты. Чыкса көчөдө балдар жок экен, кыжырданып минтип айтты.
Коркоктор десе, бар үйлөрүнөн чыкпай бекинип олтурушкан экен да. Ошентип ал шерик издеп жолдо баратты. Аңгыча анын алдынан бир сакал мурут өскөн бейтааныш киши чыкты. Эмнегедир ал калдарга жылмая карап колун сунду. Калдар да ага кол берип учураша кетти. Карантинге чыгаар алдында, балдар, адамдар менен кол беришип саламдашпагыла деген мугалимдин сөзүн эстеген да жок. Тиги киши баланын колун кое бербей бир нерсе айткысы келип, жаңы эле оозун ачып келе жатканда, арттан жете келген милиция кызматкери калдарды минтип үйүнө кууду. Эй жигит, карантин жарыяланып, балдардын баары үйлөрүндө отурса, көчөдө жалгыз жүргөнүң кандай? Бар, тезирээк үйүңө баргын. Милиция кызматкеринен корккон калдар тиги сакал мурут өскөн кишиден колун дароо тартып алып үйүнө чуркады. Жетер замат курсак ачканын сезди. Колун жуубай түз эле ашканага кирди. Апасы даярдап койгон тамакты ичкиче шашты. Бул учурда аны апасы издеп досторунун үйүн кыдырып жүргөн эле. Ал эми калдар ал эң жакын адамы жөнүндө ойлонуп да койбоду. Курсагы тойгон соң оозун ачып эстеп алды да ички үйгө кирип кериле жатып уктап кетти. Уктап жатып түш көрдү. Түшүндө ал үйүнөн качып чыгып, көчөдө жалгыз ойноп жүрүптүр. Аңгыча алдынан баягы сакал мурут өскөн киши жолугуп калды. Ага колун сунуп салам берди эле. Кандайдыр бир быжыраган коркунучтуу курттар калдардын алаканы менен манжаларына жармашып калды. Кеткиле деп кыйкырып, жийиркенип да коркуп да кеткен бала үнүнүн болушунча кыйкырды. Бирок алар кеткен жок. Кетмек турсун улам катуураак жабышып, жанагыдан да быжырап көбөйүп баратты. Аңгыча мурду менен көзү кычышып туруп алды. Калдар көзүн ушалап, мурдун кармылап койду эле, алардын бир бөлүгү көзүнө, ал эми бир тобу танаасына кирип кетти. Анан анын дене табы көтөрүлүп, аба жетпей, чабалактап, жөтөлүп, кыйнала баштады. Оң ийининде бир кичинекей бала периштеси бар экен. Ал канатын күүлөп, желбиреп учуп, чөнтөгүндөгү кол телефонго жетти да, баскычтарын басып, чыйылдаган аянычтуу үн менен жардам сурай баштады. Алло, тез жардам кызматы. Калдарга тез жардам керек. Жардамга. Калдарга тез жардам керек. Тезирээк, суранам, тезирээк. Ошол учурда колундагы жалаңдаган канжары бар, арбаңдап тарбаңдаган бир коркунучтуу адам сөлөкөтү пайда болду. Ал көздөрүн кызартып, тайраңдап бийлеп, алакандарын шакылдата чаап, коркунучтуу үн менен каткырып күлдү да минтти. Ха. Бул тил албаган тентек акыры колго түшкөн экен да. Анан ал дароо баланы көтөрүп, кайдадыр бир жер менен асмандын кыйрындагы түпсүз караңгы үңкүрдү көздөй алып жөнөдү. Аңгыча кайдандыр жайдандыр бир дабышсыз тез жардам автолайнери жете келип, анын алдын торой конду. Каалгасы ачылып, колдоруна медициналык аппараттарын кармаган ак халатчандар көрүндү. Аларды көргөндө тиги арбаңдап тарбаңдаган адам сөлөкөтү колундагы баланы таштай качты. Бул тентек тажы вирус оорусун жуктуруп алган турбайбы? Кап, эми мунун үйүндөгүлөргө да жукту да, деди аны аппараты менен текшерип көрүп жаткан дарыгер кейип. Ошол учурда чекесин сылаган апасынын жумшак колу сезилип, аянычтуу үнү угулду. Уулум, ушу сенин тил албаганыңды кантейин? Карачы, дене табым көтөрүлө баштаган тура. Ооруп да калган турбайсыңбы? Калдар ойгонуп кетти. Алактап коркуп турганы анын өңүнөн да билинип турду. Анан ал көздөрүн бардап алып эки жагын кайрадан карады. Караса чын эле анын жанында түшүндө көргөн ак халатчандар туруптур. Калдар буга бирде сүйүнүп, бирде таң калып, эч нерсе түшүнө албай жатты. Дене табы абдан жогору экен. 39-ду көрсөтүп жатат деген үн кулагына үзүл кесил угулду. Ордунан козголоюн десе өзүн көтөрө албай шалдырайт. Көп өтпөй ак халатчандар аны ооруканага алып жөнөштү. Калдар анда эсине келип, бирок эч кимге жолуга албай көп күнгө чейин жалгыз жатты. Кежирлигим болбогондо минтип мында жатпайт элем да, экинчи тентектик кылбайм. Мындан ары бул кемчилигимди кайталабайм. Карап тур, мугалимдин да, апамдын да тилин алып, жакшы бала болом, деп Калдар өзүнө өзү убада берип жатты. Ал эми жандар болсо бардык эрежелерди сактады. Ата-энесине жардам берип, бөбөгүнө тамга үйрөттү. Китеп окуп, көп кызыктуу нерселерди билди. Аңгыча карантин да аяктап калды.
Жандар мектепке барып, классташтары менен көрүшүп, сагынычын таратты. Жашоо кандай жыргал, деди ал эркин дем алып. Үй тапшырмасы. Балдар, жомоктун маанисине түшүндүңөрбү? Анда кандай ойлор айтылып, кимдер жөнүндө сөз болуп, кандай эрежелер бузулганы, калдарды кимдер колдоп, кыйын учурдагы кимдер жардамга келгени жөнүндө ата-энеңер менен бирге талкуу уюштургула. Ал тууралуу мурда мен көрсөтүп берген ийгилик артынан ийгилик күндөлүгүнө толтургула. Ал эми анын кандай толтурулушун ата-энеңерге баалатып, анан мага жөнөткүлө. Балдар, ийгилик артынан ийгилик күндөлүгүн толтураардан мурда ой жүгүртүү үчүн берилген төмөндөгү 4 суроого жооп издегиле. Биринчи, калдар менен жандардын кулк мүнөзү кандай? Алардын бири-биринен өзгөчө сапаттары кайсылар? Экинчи, калдардын ооруп калышына анын кайсы начар адаты түрткү болду? Үчүнчү, калдар таажи вирус оорусунан сактануунун кандай эрежелерин бузду? Төртүнчү, бул чыгармадан өзүңө кандай пайда алдың? Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Эмки сабакка чейин жакшы калгыла, эсен соо болгула, оорубагыла, үйдөн чыкпагыла балдар.